Маегибизди улантабыз. Бүгүн биз мына 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда жеңиш алып келген Тилек мырза жана Республикалык эл аралык кыргыз күрөш федерациясынын президенти мына Рыскелди мырза менен маек баштап жакшы бир сөз болуп атат. Анан эми көчмөндөр оюну мына 3 жолу бизде өткөрүлдү, эми Турцияга өткөрүп бербедикпи? Ошондо да биздин сыймыктуу мына Тилек мырза сыяктуу күрөштүн жеңүүчүлөрү атайын ошол баягы эмнени белгини көкөрдү символиканы тапшырды. Бул дагы бир сиздердин бийиктигиңиздер ошол бир кандай деп айтсак болот, агай? Эми биринчиден бул баягы эмеде айтылып триумф болду спортто деп. Жети бестен кыргыз спортчулар утту да. Анан ошол жерден биздин Тилек Куралов абсолюттук чемпион болду. Анан Нурбек Кожобеков деген балбаныбыз экөө символиканы тапшырганга катышты да. Бул кыргыз күрөштө бул абдан чоң бизге эбегейсиз дем берди десем жаңылбайм. Жакшы, мына кыргыз күрөшү боюнча эл аралык федерациянын негизделиши ошол күрөштү дагы да болсо кенен эл аралык деңгээлде жайылтууга жакшы салымын кошот деп биз аябай сүйүнүп турган чагыбыз. Анан президенти сиз болуп дайындалдыңыз, вице президенти голландиялык жаран. Алар менен иш алып баруу кандай болуп атат? Эми биринчи отурумубузда баягы биздин өзүнүн уставыбыз, жобобуз болуш керек. Уставдын негизинде иш алып барышыбыз керек. Биринчи отурумда ошо голландиялык вице-президент Клеберт деген ал өзү спортсмен, чыган кыйын жигит экен. Кыргыз күрөшүн ушундай жактырып, анан келип ошо бизде кыргыз күрөшүн Европага таанытам деп Амстердамда турат экен. Өзүнүн офиси бар экен, ошо кыргыз күрөш федерациясынын офисин ачты аяктанчы. Анан вице-президент деп бекитип алдык. Президенттикке отурумда мындай болду да, кыргыз күрөштүн башаты болгон кыргыз күрөш федерациясынын президенти, эл аралык кыргыз күрөш федерациясынын президенти болсун деп өздөрү бекитишти да. Анткени башаты кандай болсо, кандай алып кетсек, анткени кыргыздын жытыштанган адамдар муну алып келип түшүнөт го дейм. Алар өзү ошондой түшүнүштү. Анан эң биринчилерден кызык болуп, ошо отурумда эле индиялыктар биринчи чемпионат Азияны өткөзөбүз деди. Эми 1,5 миллиард калкы бар эл. Бул абдан кызыктуу болду да, анткени бизге биринчи ачылып жатып, анан бизде баягы отурумда айттык, Кыргызстанда болсун, андан кийинки бир чоң турнирди сиздерге берели деп. Анткени бул кызык, аларда этноспорттор боюнча департаменттин жетекчиси келиптир, өзү айтты, Индияга бир турнир бериле деп. Алдыда пландар тууралуу? Алдыда Кудай буйрса, Кудайым колдосо, биз баягы Госкомспорт, спорт агенттиги менен улуттук спорт дирекциясы менен чоң иштешип келатабыз. Азия чемпионатын өткөзөбүз деп Кудай буйрса 2019 август айларына иш пландарды бекитип атабыз. Андан башка эки чоң турнир өткөзсөк деп атабыз. Эл аралык алыптардын күрөшү абдан бир кызыктуу болот. Дүйнөдөн келген алыптар чоң вестеги балбандар келип ошонун бир чоң турнири болот го деп аракет кылып атабыз. Кудайым колдосо ишке асат. Алыптар дегенде мисалы ар кандай өз салмактар бар да, Тилек, туурабы? Өзүңүздөрдүн эрежелер. Алыптар болгондо кандай көлөмдөр эсептелинбей калабы анда? Абсолютно. Бир эле вес болот, веси оор, анан эң эле чоңу десем жаңылбайм да. Бул кыргыз күрөштүн бир өзгөчөлүгү бар, абдан көп эбегейсиз күч керек. Мына балдарыбыз күч, анан техника керек да. Экөөтөн чогуу болбосо, күч жок, техника менен ута албайсың да. Анткени баягы чет элден келгендер ушу кызыгуу менен абдан кызыгуу күрөшүп атканда приемдорун көрсөткөндө, ыкмаларын көрсөткөндө кызыгуу менен көрүп жатышты да. Бат бүтүп, бат жеңишке ээ болгон, кечке күрөшкөндөрүн кызыгып, бул абдан бир кызыгуу менен пайда көрсөттү десем жаңылбайм. Жакшы, мына Тилек мырза, сиз Талас областынан келдиңиз. Сиз өңдүү ошол Таластагы кыргыз күрөшүнө кызыккан спортчулардын муктаждыгы эмнеде? Эмне болсо дагы ийгиликтер көбүрөөк болот эле. Мисалы ааламга жол айылдан башталат дейт эмеспи? Таласта негизи күрөшкөн балдар көп да. Залдар көп. Анан бизде өзүбүздө ата бабабыздан бери күрөшүп келаткан жер го дейм. Бизде улуубуз, байкелерибиз, аталарыбыз күрөшөт да. Анан алар деле дүйнөлүккө чыкпаса деле күрөшкөн айылда, тойлордо. Анан биздики
ошолорду көрүп эле күрөшүп кете берет да. Анан биздин инилерибиз деле күрөшүп келатат, бизди көрүпчү аркабызданчы. А бизде Таласта ар бир айылда кичинекей зал бар да. Зал болбосо деле, илгери зал болбосо саман жайып, үстүнө тар жайып деле күрөшө берген да, айылдын ичиндечи. Кызыгуу күчтеңиз. Кызыгуу күчтүүрөөк да. Анан ошо менен айылдан чыгып, анан Кудай буйруп шаарга келишет да. Интернатка тапшырат, көөлөр скульптурныйга тапшырат, көөлөр мындай залдарга тапшырат. Таласта улуу байкези күрөшөт бир жерде. Ал байкедин залына келип, ал күрөшөт, байкези кетет, инизи калат да. Ошо кызыгуу ошентип башталат. Көчтүн башы каяка барса этеги ошол жака деген ошол да. Демек машыгуу залдары болсо деген Ошол залдар кыргыз күрөш боюнча азыр биздин айкелерибиз, байкелерибиз десем адашпайм, ошолор жардам берип, чоң деңгээлди көтөрүп, Азия мир өткүзүп, көчмөндөр өткүзүп, элдин башка вид спорттордон калтырбай, баардыгын тамагыбызды, сборубузду бүттүн жакшы кылып берип атат. Азыр кыргыз күрөштүн деңгээли башка вид спорттордон жакшыраак болуп калды да. Рыскел Шишимбаевич, башка аймактар тууралуу айтып бербейсизби? Мына Таласты уктук, дагы кандай? Эми Кыргызстанда бул кыргыз улуттук спорт болгондон кийин бардык жерде бул күрөшчүлөр болуп атат. Анткени мектеп программасында да бар. Андан тышкары жакында эле ар бир областтарда турнирлер өтүп атты. Көлдө Арык атаныкы өттү, Каргакенин турнирлери өттү. Буну менен чектелип калбайбыз. Биз 20дан ашык эмки келе жаткан жылдарга 20дан ашык турнир өткөзөбүз. Баягы буну менен баягы чектелип калбашыбыз керек да. Кээ бир жерлерде айтылып калат, силер эми тойдо көбүрөөк күрөшөсүңөр депчи. Бирок бул улуттук болгон үчүн тойдо да күрөшүш керек да. Анан мен жана японский бир айта кеттим да. Жүзүдө тиги самбанын өзүнүн улуттук спорту эли бар. Эме суммо. Суммолордун япондордун улуттук спорту да. Кандай өнүгөт? Биздин Кыргызстан таанып, биздин балдар суммого катышат. Ошол сыяктуу эле биздин спортту эмне үчүн дүйнө тааныбаш керек? Бул ата-бабабыз, Манас атабыз күрөшкөн күрөш. Манас эпосунда жазылган. Анан бул кылым карыткан бул күрөштү эч качан бул келечеги алдыда деп ойлойм да. Мына ошол спорттун түрүнүн келечеги кең болуш үчүн ошо айылдагы спортчуларга дагы көңүл бөлүп, аларга шарт түзүп берүү керек болуш керек, Демек, бул жагынан дагы сиздерге ишенебиз, албетте. Тилек мырза айткандай, жеңилиштин алып келген бардыгы айылдан чыккан ер азаматтар болуп атпайбы? Республикалык эл аралык Кыргыз күрөш федерациясынын президенти Шамиев Рыскел Шишимбаевич агабыз жана 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү Тилек Куралов. Рахмат сиздерге.